Бүгін сіздерге қолдорды айландырып, тизени сылоо деген көнүгүүнү көрсөтүп кетейин. Өткөнкү сабакта сиздер менен жапайы жылкынын жалын сылоо деген көнүгүүнү көрсөттүк эле, ошонун уландысы. Эми ошондой эле буттардын арасы далыбыз менен барабар. Анан бул колду аркага кылабыз. Бул оң колду ортого алып келебиз, мурунга түз кылып туруп, чыканак бир аз бүгүлүп турат. Акырын кол дылдыйга түшүргөндө ичкери карай, асманды карап бурулат. Анан корпусту бурабыз. Мына жерден алакан бурулуп келип туруп, көздүн алдынан түз келип туруп, ортого алып келип токтотобуз. Муну ошол миң жолудан кайталаш керек, бир эле көнүгүүсүн. Андан кийин экинчи жагы оң колду, сол кол аркага кетет, мен деген точкага койдук. Оң колду мындайынан кармайбыз. Анан мына жерден бияка ырдып туруп, анан кайрадан бияка алып келебиз. Корпус бир аз бурулат. Мына жерден жарым шар сылагандай алып келебиз. Бир эле көнүгүүнү мүмкүн болсо миң жолудан кайталаганга аракет кылсак, пайдасы аябай зор. Эми ушул эки колду кошобуз. Мына оң колду алдыга кылабыз, мурунга түз, бул кол буякта турат. Жанакы эле шарды кармадык. Сол жака бурулабыз. Мына кол аркага кетет. Сол шарды алып келип туруп, мына бияктан айландырып туруп, ыргыткандай кылабыз. Ортого келди. Кайра шарды кармайбыз. Бияка кетти. Айландырып келип туруп, ортого. Буттун арасы 2 сантиметр аралыкта турат. Башында башталганда эркектер сол колдун үстүнө оң колду коебуз аркага. Аялдар оң колдун үстүнө сол колду коюп туруп, мындайынан турабыз. Анан баштадык. Отурганда оң жака 45 градус бурабыз. Бутту көтөрөбүз. Мына тизе, бул тизени тосуп туруш керек, блок. Согончок көтөрүлүп турат. Акырын таштайбыз. Таштаганда кайрадан эле согончок коебуз. Коридор далыбыз менен барабар. Алдыга отурабыз. Буттун учу түз. Отурганыбызда корпус түз болот. Тизе менен буттун учу бир линия, бир сызыкта. Кайра аркага отурдук. 45 градус бурабыз. Акырын буттап келип токтодук. Анан кайрадан таштайбыз согончокту. Гунбу алдыга карай кадам таштоо деп аталат. Бул кадам мына жерде тизе бүгүлүп турат. 1 секунд токтойбуз, кайрадан баштадык. Келип акырын бүтүрөбүз. Бүтүргөндө отуруп, анан кийин турабыз. Кол менен бутту чогуу жасайбыз. Жанагындай эле турабыз. Тургандан кийин отурдук. Бияка 45 градус буруп туруп, шарды кармап, берден алдыга таштайбыз. Мурун тушунда бул денеден бир аз биякта тизе менен буттун учу бир линия. Коридор бар, ачык турат. Кайра аркага отурабыз, шарды кармадык. Ушуну менен бүгүнкү көнүгүүбүз аягына чыкты. Сиздер менен кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.